Жалал-Абадта 4 жашар кызды зордуктап, шектүү кармалды. Жалал-Абадта 4 жашар кыз зордукталды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Окуя тууралуу маалымат милицияга 24-июнда келип түшкөн. Ошол күнү Азимов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосунда 4 жашар кызды бейтааныш адам зордуктап салган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, далилдер алынган. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык жана соттук биологиялык экспертизалар дайындалды. Шектүү катары 35 жаштагы жаран кармалган. Соттун чечими менен ал 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат KG. Карагулжадагы селден каза болгон үй бүлө акыркы сапарга узатылды. Кече 30-июнда Карагулжа районундагы селден каза болгон 4 тургундун сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда Ош облусунун жетекчиси Элчибек Жантаев маркумдардын жакын туугандары менен жолугуп, материалдык колдоо көрсөтүп, ар тараптуу жардам болорун билдирди. Буга чейин Турмуш басылмасы 30-июнь күнү саат 22:25 чамасында Карагулжа районунун Жетимдөб айылында сел жүрүп, унаада бара жаткан милиционер жубайы экөө жана 2 баласы каза болуп, 8 жаштагы кызы куткарылганын жазган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, бул факт каттоого алынып, окуя болгон жерге Карагулжа райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу барып, териштирүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө Карагулжа районунун 1988-жылы туулган тургуну Деу Матиз үлгүсүндөгү унаасында бара жатканда сел агызып кеткени такталган. Жубайлардын аман калган 8 жаштагы кызы Карагулжа райондук ооруканасына жеткирилип, медициналык жардам көрсөтүлгөн. Маркум Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкери болгон. Маалымат Булак, Турмуш KG. Акылбек Жапаров селден жабыркагандарга өз алдынча акча чогулткандарга кайрылды. Селден жабыркагандарга өз алдынча акча чогултуунун кажети жок. Бул тууралуу Минкап төрагасы Акылбек Жапаровдун социалдык баракчасындагы кайрылуусунда жазылган. Анын айтымында мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар берилүүдө, шарттар түзүлгөн, кырдаал көзөмөлдө турат. Мындай учурда мекенчилдик сезим ойгонуп, кыргыздын бириге калган жакшы касиети бар. Социалдык тармактар аркылуу азык-түлүк, каржылык жардамдарды чогултуу демилгесин көтөрүп, ар ким өз алдынча эсеп ачкандарды көрүп жатабыз. Сиздерге кайрылганыбыздын себеби ар кимдин өз алдынча акча каражаттарды чогултуусунун кажети жок. Мындай учурда алдамчылар да пайдаланып кетүүсү толук ыктымал деп жазылган кайрылууда. Ошондой эле ал адам күчү же техника менен кол кабыш кылуу ниети барлар Оштогу штабка кайрылса болорун кошумчалаган. 28-июнда Нокат районунда сел жүргөн. Аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Экс-депутат ишкер Махабат Мавлянова селден жапа чеккен Нокатка 400 000 сом бөлдү. Экс-депутат ишкер Махабат Мавлянова селден жапа чеккен Нокатка 400 000 сом бөлдү. Бул тууралуу ал социалдык баракчасына жарыялады. Нокат элине жардамга кол сунаалы. Элдин чыгымы көп. Мен 400 000 сом бөлдүм. Алланын ыраазычылыгы үчүн салым кошуңуздар. Отчет берилет деп жазылат анын билдирүүсүндө. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Нокаттагы бир үй бүлөнүн жана Казакстандан келген туугандарынын өлүмү 10 адамдын өздүгү аныкталды. 2024-жылдын 28-июнь күнү Ош облусунун Нокат районундагы Кулатов айыл аймагына караштуу Апшырата айылында катуу жаган жаандан улам сел жүргөн. Анын кесепетинен 10 адам мерт кетип, баары бир үй бүлөнүн мүчөлөрү экени аныкталды. Көкжар айыл өкмөтүнүн башчысы Азибек Шамратов Турмуш басылмасына билдиргендей, бир үй бүлөдөн 5 адам жана алардын жээни каза тапкан. Ал эми Казакстандан келген 4 өспүрүм үй бүлөнүн жээндери жана бөлөлөрү болгон. Казакстандык 2 бала жана 2 кыз Нокат районундагы туугандарына барганы белгилүү болгон. Бүгүн 1-июнь күнү алардын сөөгү Атайын борт менен Усть-Каменгорск шаарына жеткирилди. Маалымат Булак, Турмуш KG. Акын Аскат Жетиген 3 жылга эркинен ажыратылды. Бүгүн 1-июлда Бишкектин Сверлов райондук сотунда Акын Аскат Жетигендин иши боюнча чечим чыкты. Ал кылмыш жаза кодексинин 327-беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Экинчи 278-беренесинин 3-бөлүгү массалык башалмандыктарга чакыруу боюнча сот Акынды актады. 16 мартта Акын Аскат Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасаган деп кармалып, 18 мартта эч жакка чыкпоого делегаты менен бошотулган. Бирок 20 мартта ага карата дагы бир кылмыш иши козголгону маалым болуп, 2 айга камакка алынган болчу. Маалымат Булак, Сереп Медиа.
Чиперпостар. Бұл чечимге мен макул емеспін. Анткени бұл чечим негизсиз. Негізсіз, біз де қатысып. Сот залын бошоп берип коюңуздар. Акыйкаттык баары бир жеңет, биз акыйкаттык үчүн күрөшөбүз. Кайсы берене боюнча кесип жатасыз, кандай ойлоп атасыз? Бошо берене боюнча Мен бұл чечимге макул эмес. Бұл чечим туура эмес. Туура эмес чечим болуп калды. Туура эмес чечим болуп калды. Жалал Абадта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Жалал Абадта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү баңгизат сатууга шектелип кармалышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга Жалал Абад облусунун аймагында баңгизат сатуу менен алектенип жүргөн жарандар тууралуу маалымат түшүп, бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте баңгизат сатуу менен алектенген адамдардын уюшкан тобун аныктап, аларды колго түшүргөн. Ошондой эле кылмыштуу топтун мүчөлөрү 1994-жылы туулган жаран жана ошондой эле 1982-жылы туулган жарандарды жашаган жерлеринен гашиш баңгизаты табылган. Кармалган эки чектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аталган жарандар Ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары турушканы белгилүү болгон. Учурда тергөө амалдары улантылууда. Маалымат Булак, Супер KG. 300 миллион рубль карызы үчүн мушкер Хабиб Нурмагометовдун эсеп карталары жабылды. Дагестандык белгилүү мушкер Хабиб Нурмагометов салык кызматына карыз болгону үчүн анын эсеп карталары жабылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Андагы маалыматка караганда Нурмагометовдун мамлекетке 297 миллион рубль карызы болгон. Буга чейин орус маалымат каражаттары өлкөнүн эң бай спортчусунун салык кызматына карызы бар экендигин жазышкан. Бирок аталган окуя боюнча спортчу азырынча комментарий бере элек. Ал эми адвокаттар Хабиб Нурмагометов абак жазасына тартылышы мүмкүн экендигин айтышты. Анткени 10 миллион рубльдан ашык салык төлөбөй коюу кылмыш деп эсептелинет. Маалымат Булак, Супер KG. Чүйдө кичи автобус жүргүнчүлөр менен каналга кулап сууга агып кеткен. Бактыга жараша жүргүнчүлөрдүн баары аман. Көпүрөгө такалып калган маршруткадагылар люктан чыгышкан. Кээ бирине медициналык жардам көрсөтүлгөнүн күбөлөр кабарлашты. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан.